Саламатсыңар, мен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен биргеликте кыргыз тили сабагын өтөбүз. Бул сабакта илик жөндөмөсү деген тема менен таанышабыз. Нерсенин кимге, эмнеге таандык экенин илик жөндөмөсү билдирет. Нерсенин кимге, эмнеге таандык экенин илик жөндөмөсү билдирет. Кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Мүчөсү нын уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, атанын тону, уйдун сүтү, тоонун апасы. Тема боюнча берилген көнүгүүлөрдү иштеп көрсөк, экинчи көнүгүү тексттен суроо берип, илик жөндөмөсүндө турган сөздөрдү көчүрүп жазгыла. Алардан жаңы сүйлөмдөрдү түзгүлө дептир. Үлгү катарында берилген кимдин, борондунун балдары ойношту. Эмненин, ушул суроого жооп берген сөз барбы? Кимдердин, эмнелердин деген суроолорго жооп берген сөздөрдү Аяз атанын каты деген тексттен таап жазабыз дагы аларга бирден сүйлөм түзөсүңөр. Үчүнчү көнүгүү. Макалдын маанисин окуп түшүнүп, дептериңерге көчүрүп жазгыла. Илик жөндөмөсүндө турган сөздөрдүн астын сызгыла. Эненин көөнү балада, баланын көөнү талаада. Бул жерде кайсы сөз илик жөндөмөсүндө турат? Астын сызгыла. Төртүнчү көнүгүү. Илик жөндөмө мүчөсүнүн бардык түрү боюнча мисалдарды жазгыла. Атанын, эненин, суунун, бөдөнөнүн, нын мүчөлөрү нин, нун, нүн болуп өзгөрүп жазылганы. Дын, тын деген мүчөлөрдү улап, силер да бир нече сөздөрдү жазып, мүчөлөрүн өзгөртүп жазгыла. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү.